Жумабек мырза, алгач ошол өзүңүздү тааныштырып, анан бир аз мындай IT жолуңуз тууралуу айтып берип, анан ошол презентацияга өтсөңүз. А, Так, биринчи таанышып алалы. Менин ошондо атым Жумабек, Pixsoft'то. Биринчиден мен сурап алайын дедим эле, биз азыр кимдерге, Ооба, аудитория ким, өзүңүздөр жөнүндө тоже тааныштырып койсоңуздар жакшы болмок. рахмат. Менин атым Турат Алыбаев. Биз Акматов IT компаниясынын негиздөөчүсүбүз. Анан бул компания негизи ошол биздин мындай бир IT компания болобуз деп жолго чыкканбыз, бирок башында биз адамдарды бир аз окутуп, үйрөтүп алып, анан өзүбүз үйрөткөн досторубуз менен эле кайра приложенияларды заказ алып жасап, андан кийин өзүбүздүн бир кыялыбыздагы бирдик тиркеме бар эле, ошону жасап чыгабыз деген бир максаттар менен жолго чыкканбыз. Азыркы учурда 1 жылдан ашып калды түзүлгөнүбүзгө. Азыр бир 60 адамды окутуп чыгардык. Алардын ичинен бир 4-5 адам азыр иш менен камсыз болуп иштеп атат. Азыр курсту бүтүрүп алып, ошол көпчүлүгү иш издеп аткан кесиптештерибиз арабызда. Анан биз менен чогуу иштеп иш алып барып аткандары бар. Анан бул жерде ошол баягы курсту бүткөндөн кийин дароо жумуш табуу кыйын экен да. Ошол кээ бирөө баягы резюмени туура толтура албайт экен, кээ бирөө туура интервьюга кире албайт экен. Анан ошон үчүн биз ар жумада 5-күнү ушул 22:30 ошол бир IT адисин чакырып, аны менен ар кандай суроо жоопторду, IT жолугушууларды өткөрүп атабыз да. Анан ошо Pixsoft'тон Динара эжеден сурандык эле, анан сизди сунуштады. Сизге дагы, Динара эжеге дагы, Pixsoft'ко дагы чоң рахмат. Менде выбор болбой калбадыбы. Динара эже айткандан кийин все уже отказ кылбаш керек. Рахмат. Ошондо биз азыр студенттер менен сүйлөшүп атканбыз да, сүйлөшүп аткан болобуз. Студенттер, ошол бүтүрүп иш издеп аткандар десек болот, жуниорлор. Кайсыл тармакта окутасыздар? Бизде бир гана мобильный разработка Flutter менен. Flutter, жакшы. Жаңы эмени үйрөтүп аткан экенсиздер. Ооба. Сонун. Окей, анда эми өзүм жөнүндө салып тааныштырып кетейин. Биринчиден ошо Динара эже айтып калды, андан кийин тоже айла жок болуп калды. Экинчиден, мен ооба ушул Pixsoft компаниясында иштейм. Опытым кандай десем 3 жылдан ашып калды. Ар кайсы тармакта иштедим. Эми ар кайсы тармакта дегенде баягы бэкэнд жана фронтенд, анан ошо мобилка деген бар эмеспи. Бир аз бэкэнд жагын көргөм, анан көбүнчө фронтенд жагы менен иштейм, React менен жазам. Анан тоже бир аз бир проект жазып көрдүк азыр, ошо React Native менен мобильный разработка боюнча дагы анча мынча билем. Ошол. Анан айтиге кантип келип калганым жөнүндө эми университетте окугам. Университетте Ала Тоодо окугам. IT тоже айтиге окугам. Computer Science деп коет. Факультет Computer Science болчу. Ошол жакты бүтүп, анан кадимкидей эле 3-4 курста стажировка издеп, компанияларга кирип, анан ошентип иштеп баштаганбыз. Көбүнчө ошо фронтенд менен иштейм. Кыскасы ошол эле. Өтө деле таң калыштуу окуям деле жок. Рахмат. Анда ошол бүгүнкү максаттуу жолугушуубуз ошол резюмени кантип туура толтурабыз деген темада болчу. Ошол боюнча билгендериңизди биз менен бөлүшүп, ошо презентацияңыз болсо көрсөтүп берсеңиз. Ооба, негизи мен айта албайм, аябай жакшы бүгүн көп пайдалуу маалымат бере алам деп, бирок мен ошол Pixsoft'то тоже мугалим катары иштейм. Мен дагы сиздей эле окуучуларым бар, студенттер бар. Анан аларга дагы
бизде бир программабызда тоже резюме даярдоо эмеси бар да, сабак бар. Анан ошол жактан тоже ошол эле өткөн нерсени сиздерге бергенге аракет кылам. Анан өтө катуу сындамай жок. Мен деген 4 жылдык же болбосо 5 жылдык тиги рекрутер болуп же HR менеджер болуп иштеген опытым жок. Анткени резюме боюнча эң жакшы маалымат бере ала турган адамдар ошолорго деп ойлойм. Анткени кабыл резюмени караган адамдар ошолор да. Бирок кичине болсо дагы билген маалыматыбызды бөлүшөлү. Рахмат. Мен экранды шеэр этсем болобу? Болот, эң сөз. Көрүндү экран? Көрүнүп атат, угулуп атат, баары сонун. Окей. Ойлойм так 30 минута ичинде сүйлөшүп жетишебиз го деп. Так, биринчи эле бүгүн ошол презентация ушул сессионда эмнелерди сүйлөшөбүз? Резюменин основалары жөнүндө. Анан резюмелер негизи разделдерден турат да. Анан ошол разделдер боюнча ар бирине өзүнчө токтолобуз. И аягында эгер балким суроолор болсо, суроолорго жооп бергенге аракет кылам. Бирок айта албайм. Эми жооп бергенге аракет кылайын. Ошо менен программа бүгүнкү сессиондун программасы ошондой эле болот. Так, давайте баштай берели анда. Эң эле биринчи бизде теория hot potato деген бар. Ал эмне? Мисалы, биз окей, там бир жерде курста окуп бүттүк, анан кийин жумуш издеш керек болот. Анан резюме толтуруп, бир какой-то компанияларга жөнөтөбүз. Анан ал жакта либо HR менеджерлер же рекрутерлер болот, биздин резюмени карай турган адамдар. То есть жумушка ала турган адамдар. Анан алар эмне кылышы мүмкүн? Бир какой-то вакансия ачылса, ага деген бир эле мен же силер эле жөнөтпөйсүңөр, ал жакта толтура башка жумуш издеген адамдар көп. Анан алардын резюмелерин караган бир киши бар. И, конечно, ал толтура резюмени караганга убакыт деген неме бар, проблема бар. Көп убакыт кетиргиси келбейт. Анан биздин резюмени обычно максимум там айтат 1 секунд, 4 секундтан тире 7 секунд эме карашы мүмкүн. Эме колго алып биздин резюменичи. Муну горячая картошка или hot potato деп коет. То есть биздин резюме бул ысык картошка. Аны деген резюме караган киши бат-баттан ахах ысык картошка деп туруп колун ысып кетти деп кичине эле убакытка эле карай алат да. То есть просматривать на пару секунд. И компаниялардын айтканы жанагындай жүздөгөн заявкаларды алат. Ошонун ичинен биздин резюме ошол кыска мөөнөттүн ичинде толтура адамдын арасынан какое-то впечатление калтырыш керек. То есть зацепка калтырыш керек. Ошол убакыттын ичинде. И кантип ошол ысык картошка болуп ыргытылып кетпеш керек. То есть впечатление калтырыш керек. Так, биринчиден ошол ысык картошка кылып ыргытып салуунун моундай причиналары бар. Алар ошо биз деген жөнөтүп жаткан вакансияга не соответствует должности. То есть биз деген ал должностька балким татыктуу эмеспиз. Же болбосо ошол резюменин ичинде орфографический ошибка, то есть ката жазуу, тамгаларды кээ бир тамгаларды калтырып кетүү, грамматический ошибка кетирүү, формат странный болсо тоже ысык картошка ыргытып салышы мүмкүн. Жана ошол биздин резюме эгер аябай трудно читается дейт, то есть кыйын, окулушу кыйын болсо тоже ыргытып салышы мүмкүн. Так, амо несоответствие должности боюнча түшүнүктүү болуш керек, то есть мен деген junior болуп алып, там сеньордун немесине жөнөтпөшүм керек. Либо же мен фронтенд разработчик болуп алып, тиги бэкенд вакансияга жөнөтпөшүм керек деген сыяктуу. Так, кийинки бул экинчи проблема бул мисалы ATS деп коет, Applicant Tracking System, орусчасын система отслеживания кандидатов дейбиз.
Так, бул эмне? Бул деген бир какой-то программа, софт деп койсок болот. Ал ошол вакансияга келген резюмелерди парсить этип, фильтровать эткен бир программа да. Ал кандай эмне үчүн ал колдонулушу мүмкүн? Бул деген мисалы айтып атпайбы? Мисалы чоң компанияларда обычно бул билбейм СНГ мамлекеттеринде колдонулбайбы, но Кыргызстанда билем, что колдонулбайт го деп ойлойм. Бирок Запад мамлекеттеринде, Америкада жана башка жактарда ушундай applicant tracking system деген бар. Ал деген компаниянын времясын эконом кылат. То есть аны биздин резюмени адам, то есть HR или рекрутер карагандан мурун бир какой-то бот деп койсок болот, же программа биздин резюмени фильтровать этет. И эгер ошол программадан биздики өтпөй калса резюме, анда ал анда точно аны адам карабай турган болот. Демек силерди эч качан интервьюга чакырбайт деген сөз. И бул жакта ал кандай иштейт? Ал иштегени, мисалы бир вакансияны алалы, там, окей, Flutter, мобильный разработчик деп коелу. Мобильный разработчик, там, мисалы, окей, middle же senior деди. Анан ал жакта ключевой сөздөр бар да. Мисалы, вакансия ачып атканда ключевой сөздөр бар там. Flutter билиш керек, анан REST API менен иштеген билиш керек, может, GraphQL билиш керек. Дагы эмне, мисалы, дизайн кылганда билиш керек деген ключевой сөздөр бар. И ошол ключевой сөздөр биздин резюменин ичинде болбой калса, ошол эмедин ATS-тен өтпөй калат. То есть фильтрдан өтпөй калат. Так, кантип ошол проверканы, фильтрацияны өтсө болот. Мисалы, биздин резюменин порядоги обратно хронологический болуш керек. Обратно хронологический түшүнөт болушуңуздар керек. То есть мисалы бир образованияны алалы. Мен деген мисалы бакалавр окуган болушум мүмкүн, анан магистратура окуган болушум мүмкүн. Анан ал жерде деген мен эң акыркы окуган образованияны мен өйдөгө жазышым керек. То есть ошондо мен магистратураны биринчи жазам, там магистратураны 2020-жылы окуган болсом, 2020 деп, бакалаврды деген мен 2018 бүткөн болсом, аны 2018 деп. То есть биринчи жаңы датаны жогору, эски датасын ылдый кылып жазабыз. Биринчиси бул обратно хронологический болуш керек. Экинчиси дизайн простой болуш керек. Баягындай өтө fancy дизайндын кереги жок. Эми эң эле жакшысы бул баягы мектептегидей эле ак көйнөк, кара шым сыяктуу эле черный на белом деп коет. Ак кагазга черный тамга менен жазган эң жакшы формат эсептелет. И сөзсүз, жана үчүнчү айтпадымбы, ключевой сөздөр болуш керек. Жана требования бар да, бир какой-то вакансияга, ошол требованиянын ичиндеги ключевой сөздөр биздин резюмеде дагы болуш керек. Ушул 3 нерсени жакшылап аткарсак, ошо ATS-ти өтүү мүмкүнчүлүгү көбүрөөк. Бул обратно хронологическийдин плюстары, мисалы, подчеркивает отработанные даты, детализирует резюме в порядке убывания, там аны уже түшүндүк болуш керек. Анан бул особенно разработчиктердин резюмеси үчүн өтө керектүү бөлүк десек болот. Эми файлдын расширениясы кандай болуш керек? Файлдын расширениясы сөзсүз PDF болгону жакшы. Анткени бул эң безопасный формат болуп эсептелет. Анткени биз эгер мисалы там Docs'то или Mac колдонгондор билет, мисалы Pages'те жазап кое турган болсом, башка компьютерди ачканда ошол эменин резюменин форматы өзгөрүп кетиши мүмкүн, шрифт өзгөрүп кетиши мүмкүн, размери өзгөрүп кетиши мүмкүн. То есть жаман болуп кетиши мүмкүн да. И ошондой эле кээ бир эми Кыргызстанда калалы, көбүнчө ATS эмес, обычный адамдар, HR менеджерлер карайт да. Анан эгер ал только Windows колдоно турган болсо, биз Pages деген расширение менен жөнөтө турган болсок, Pages бул обычно Mac колдонгон немеде компьютерде гана ачылат. Windows'та ачылбай калышы мүмкүн. Ошондой проблема болушу мүмкүн.
Ошон үчүн PDF бул баардык компьютерде ачылат. Даже мына элементарно браузер менен ачса болот. И аяктан формат бир файл түзүлгөндөн кийин ал эч качан өзгөрбөйт. Ошон үчүн самый безопасный кылып эсептелет. Ама ортодогу подчеркивать отработан даты деп ката жазып отурмун. Расширение файл боюнча түшүнүктүү болуш керек. Эми кийинки нерсе формат. Формат жана айткандай эле мындай стильный, но простой болуш керек. И эгер формат аябай татаал болсо, там цветтер толтура, шрифттер ар кандай, сүрөттөр бар, диаграммалар бар, анан болсо ал ATS-те өтпөй калышы мүмкүн да. Жана ATS эсиңерде бир программа, бот фильтровать эткен. И ал жакта сөзсүз резюменин ичинде эч кандай мындай диаграмма, сүрөт деген нерселер болбош керек. Анан атайын мисалы резюме конструкторлор бар. Онлайн мисалы билбейм бесплатныйлар барбы. Эми көбү платный. Бесплатныйлар деле бар болуш керек, негизи издеп көрсө болот. Бир аз акча коротуп, зато ошол конструкторлор менен резюме түзүп алса да жакшы. Анткени ал жакта уже шаблон даяр, шрифттер даяр, кандай информацияны жазыш керек даже даяр, полностью просто толтурасың, анан генерация деген бассаң сага бир эме резюме чыгарып берет да. Алар деген эмнеге конструкторлорго ишенсе болот, анткени алар толтура компаниялардын требованияларына, ошо скрининг процессти өткөргөнүнө карап, исследование кылып, анан алар шаблондорду, шрифттерди түзүшкөн да. И ошон үчүн биз бир аз акча төлөп, кичине көп деле акча эмес керек, кичине акча төлөп резюмебизди жакшы түзүп алсак болот конструкторлор менен. Конструкторлор боюнча конструкторлордун кандай плюстары бар? Бул сразу форматты бизге тандап берет экен. Фон, кандай полелер болуш керек, высота строки, жана башка цветтердин баардыгын уже бизге даярдап берет. Биз гана керек, бизден требовать этилген нерсе бул только данныйларды толтуруу, жазуу и все. Резюменин узундугу кандай болуш керек? Эми билишимче бул жакта опыты жок, биринчи жолу эми жумушка кирейин деген адамдар болуп атат. И ошондой болгон үчүн биздин резюме точно эмеден бир страницадан, то есть А4 эмеден ашпаш керек. Анткени бизде опыт деген жок да. Эгер, конечно, биздин опытыбыз 10 жылдан көбүрөөк болсо, жаза турган маалымат көп да. Анан батпай калышы мүмкүн. И, конечно, ал жакта уже позволительно көбүрөөк страница кылганга. Но желательно бир страницадан ашпаш керек. Резюмеде ссылкалар болуш керек. Анан эми бизде деген, билбейм, фронтенчиктерде мындай понятие бар. Бизде портфолио деген бар. Анан негизи любой программистте GitHub бар, какой-то проекттерди кылганбыз, ал жака ссылкалар бар. LinkedIn бар, ал жака ссылка. Анан резюменин ичинде и так бизде место аз, анткени биз баардык нерсени бир страницага батырыш керек да. Анан толтура ссылка жазыштын дагы кажети жок. Бир ссылка болсун. Мисалы Linktree же болбосо эми Instagram колдонгондор билет болуш керек. Мисалы бир популярный там блогердин эмесине кирсеңер или какой-то магазиндикине кирген болсоңор, ал жакта жанагы эмен профилдин астында жазып турат го, бир какой-то ссылка бар, Bitly или Linktree. И ал ссылканы баса турган болсоңор, ичинде дагы толтура башка нерселерге ссылкалар бар. Там менин Telegram каналыма ссылка, там ВКонтакте ссылка, менин YouTube каналыма ссылка дегенде чыгып калат да, то есть башка ссылкаларчы. Ошондой эле биз дагы ушундай колдонсок болот. Бир резюмеге бир какой-то ссылка коюп коебуз, кыска. И ал ссылканы баса турган болсо, анын ичинде LinkedIn болуш керек обязательно. GitHub'га ссылка, эгер портфолиоңор болсо, портфолиого ссылка. Анан уже эмеге диплойго чыгарган, то есть хостко чыгарган даяр проекттерге ссылкалар болуш керек, жана башкалар. Честность боюнча эми
желательно алдабаганга аракет кылыш керек, бирок бир аз алдабайын десең дагы интервьюга чакырбай да коюшу мүмкүн да. Эми золотой серединаны кармаш керек. Анан мен деген бул нерсенин баарын билем, тигинин баарын билем деп жазып коюп, эгер интервьюга чакыра турган болсо, ал жактан уят болуп калышыбыз мүмкүн да. Уят болуп калып, анан ал компания силерди эч качан кийин чакырбашы мүмкүн. Мисалы бир интервью болот, анан болбой калса, эми бир аз начар болуп калса, кээ бир компаниялар даярданып кел, кайра тапшырсаң болот дейт. Туурабы? И сен кайра даярданып, кайра интервью өтүп көрсөң болот. Ал эми эгер ушундай мен могунун баарын билем, тигиндей кылам деп жаман впечатление калтырып кое турган болсоң, эч качан ал компания силерди чакырбай коюшу мүмкүн. И эми уят эле болосуң да ал жактан. Мисалы мен деген Android или iOS'то жазганды билем деп коюп, барганда бир нерсе сураса билбей калсаң, уят эле нерсе, жана ал компания эч качан силерди чакырбай коюшу мүмкүн. Ошон үчүн желательно честно жазыш керек резюмеде, эмне кылганды билесиң. Анан резюменин варианттары болуш керек бизде. Мисалы английский жана русский версиясын өзүнчө ачып койгон жакшы. Анткени бул жакта ремоут тоже жумуш издегендер бар болуш керек. Англисче, анан орусча вариантын. Ошондой эле учурда мисалы эгер силер Flutter разработчик болсоңор, анда Flutterге басым жасап бир өзүнчө резюме түзөсүңөр. Эгер ошондой эле буга чейин жана .NET билген болгон болсоңор, же React.js'те жазган болсоңор, ал, то есть резюмеде мындай да, резюмеде деген сен адам кайсыл тармакта күчтүү экенин билиш керек. И ошол нерсеге басым жасап жазыш керек. Анан бир резюменин ичинде мен баарын билем, бэкэндти билем, фронтендти билем, .NET'ти билем, анан React'ти билем, Flutter'де жазып көргөм десең, непонятно да, сен кайсыл технология боюнча күчтүүсүң, кайсыл скиллдериң боюнча күчтүүсүң, непонятно. Ошон үчүн какой-то скиллдериң бар, окей. Анда аларды, ошол скиллдерди бөлүп, ага өзүнчө резюме түзүп койгон жакшы. Анан бир эле резюме түзүп алып, анан редактировать этип, тиге жөнөтүп, редактировать этип, буга жөнөтүп отурбайчы. Жеңилирээк болот. Так, буга чейин биз вообще резюме боюнча общий темаларды сүйлөштүк. Турат байке, мен шашпай эленби? Эме слишком быстро кетип аткан жокмун? Жок, жакшы эле. Немелер болсо, Так, эми ошо аягында кылабыз да. Хорошо. Эми буга чейин резюмени окуштук. Эми резюменин разделдерин сүйлөшөлү. Резюменин ичинде анткени разделдер бар да. Эң эле биринчи раздел, маанилүү раздел, бул личная информация или контакты деп койсок болот. Бул сөзсүз бир көрүнүктүү жерде болуш керек. Мисалы at the top деп турат. Көрүнүктүү жерде болуш керек. Обычно үйдө жагында же сол жакта сайдбарда жазылат. Анан личная информацияга биз эмнени жазышыбыз керек? Фио, то есть атыңды, эми отчествоны жазбай деле койсо болот, просто фамилия, имя. Имейл жазыш керек, номер телефона. Анан кийин мен WhatsApp'ым, анан Telegram'ым, анан тигиним, бунун деп жазыштын кереги жок. Просто номер телефон жазып койгула. Анан жандай бир ссылка, толтура ссылка эмес, бир эле ссылка. Ал ссылканын ичинде башка ссылкалар кетет деп, жана буга чейин айттым го. И локацияны жазып койсок болот. Так, эми личная информацияга эмнени жазбаш керек? Религияны жазбайбыз, полду жазбайбыз, эме депчи, мужской мен эркекмин же аялмын деп религияны жазбайбыз, семейное положение жазбайбыз, женат же болбосо замужем деп, гражданствоны жазбайбыз, хоббини жазыштын кереги жок, анткени компанияга хоббиң жөнүндө кызыктары эмес, анткени жумушка алып жатып, алардын бир проблемасы хоббиси бар эмес, проблеманы чече турган. Азыр кереги жок жазыштын.
тоже азыр бизде билесиңер бул электронный почта негизи имейл маанилүү, анткени телефон менен эмес, негизи профессионально байланышуу жолдун эң эле жакшы варианты бул имейл болуп эсептелет. Көп нерсени имейлге жазышат, анан имейлибиз профессиональный болуш керек. Ал жак деген full name деп коет, то есть сенин атың, анан gmail.com болду. Мисалы менин атым Жумабек болсо, jumabek.залкарбеков. Эч кандай мындай странный аттардын кереги жок. Мисалы аниме Какаши, анан или Flutter developer эмес, анткени өтө популярдуу. Көп эле жерде Gmail колдонулат. И сөзсүз бир атайын жумуш үчүн профессиональный почта ачып коюшуңар керек. И ошону резюме жазасыңар. Так, локация боюнча полный адрестин жазыштын кереги жок. Там мен Туңгучта жашайм, 67-дом, мынчанчы квартирам кереги жок. Просто страна, город Бишкек, Кыргызстан, Бишкек деп койсоңор болду. Же там Россия, Москва. Локацияны негизи тоже бул жактан эгер ремоут боло турган болсо жазып коюш маанилүү, анткени карап жаткан адам билиш керек да, бизге деген кайсыл жактын адамы эме кылып атат, apply кылып атат вакансияга. Так, бул биринчи раздел личная информация боюнча баарын бүттүк. То есть түшүнүктүү да? Так, то есть имейл, фамилия, имя, номер телефона и ссылка, бир кыска ссылка и анан локация керек. Так, эми экинчи раздел бул summary деп коебуз, же болбосо коротко о себе. Objectives или summary деп коет. Summary — это что вы можете сделать для компании. Силер эмне кыла аласыңар жана эмне кандай скиллдериңер бар, в общем коротко о себе деп коет. 2-3 линиядан ашпаш керек. Тоже бул дагы резюменин көрүнүктүү жеринде болуш керек. Анан биринчи жактан жазбаш керек. Мисалы, от первого лица. От первого лица, мисалы, мен мындай кылганды билем, мен мындаймын, мен ушундай кылып жатам дебей, үчүнчү лицодо жазыш керек. И кантип жазса болот. И summary жазыш үчүн могул суроолорго жооп берсе болот да. Анын ичинде, то есть summary жазып, эмне жазыш керек экенин билбей жатсаңар, ушул суроолорго жооп бериш керек. Мисалы, так как биз разработчик болгон үчүн, what type of developer you are? Сен эмне болгон разработчиксың? Эмне кайсыл жакты кыласың? Фронтендсиңби, бэкэндсиңби, мобайлсыңбы? Ошону басым жасап, ошону көргөзүш керек. Опыты барбы, жокпу? Ошол саммариде болуш керек. Анан эмне кыла аласыңар, или вообще эмне кыласыңар деген суроо. Анан төртүнчүсү, эгер soft skill болсо, soft skillди кошуп койсок болот. Soft skillге тиешелүү бул там какие-то лидерские качества, коммуникативность, команда менен иштегенди билесиң, или там ремонт иштегенди билесиң, agile, scrum, жана и какой-то интересдер тоже жазып койсо болот. Мисалы, мондай бир summary бар. Бул аңчысы. Именно мол кызыл тамга менен белгиленгендер, булар ошо именно ключевой сөздөр. Мисалы, биринчи суроо эмне? What type of developer you are? Сен кандай разработчиксың? Бул жакта айтат, result driven full stack software engineer. Демек, биринчи суроого биз full stack software engineer деп жооп бердик. Анан именно React, passionate about React да, демек React-ка басым жасап атабыз. Экинчи вопрос, год опыта. Бул жакта 2 years of professional experience да, демек опыт жөнүндө тоже камтылып атат бу жакта. Анан
вообще сен эмне кылгансың, эмне кылганын билесиң деп атат биякта. И including building reusable and George's UI component, мисалы UI компонентлар жасайт экен, и scalable backend архитектураларды именно agile методология менен кылганды билем деп жазып атат биякта. И биякта agile эмеге soft skillге тоже кирип кетет. Анан team player деп атат, тоже soft skill. Анан remote тоже иштегенди билет экен. 1 years of working remotely бул дагы soft skillге тиешелүү. Анан strong interest in mobile development, бул болсо именно интерес. Биякта төртүнчү вопрос эмес, беле soft skill жана интерес. Ошондо мен mobile developmentке кызыктармын, же болбосо там artificial intelligence'ти үйрөнгүм келет, или там тест жазганды үйрөнгүм келет, QA боюнча тоже интерестер жазып койсо болот. Бул ошол эле нерсенин орусчасы. Full stack разработчик, ориентированный на результат, увлеченный React и обладающий более чем 2-летним профессиональным опытом, включая создание многоразовых переиспользуемых UI-компонентов и разработку масштабируемых бэкэнд-архитектур с использованием agile методологии. Командный игрок с превосходными коммуникативными навыками, более 1 года опыта удаленной работы и имеющий больше интерес к мобильной разработке. Бул жакта бир аз кичинекей шаблон түзүлгөн, ушул шаблонду колдонуп дальше улантып кетсеңер болот. Summary жазып жатканда ушул атайын сын атоочтор бар, adjectives. Ушуларды колдонсоңор жакшы. Анткени булар тандалып алынган. Мисалы, agile, thoughtful, result oriented, дагы productive дегендер, fast learning жазып койсоңор жакшы болот, анткени особенно жаңы баштап аткан разработчиктер үчүн. Так. И бул жакта эмне кыласың? До сих пор саммариде жүрөбүз. Сен эмне кылганды билесиң, эмне кыла аласың? Мисалы, вы должны соответствовать на должность, которую вы претендуете. Буга чейин сүйлөшкөндөй, ошол должностька сен соответствовать этишиң керек. Мисалы, фронтенд болсоң, фронтенд жагыңды басым жаса, то есть подчеркивать этиш керек, а бэкенд эмес. Анан эгер agile боюнча опыт болсо, agile боюнча сөзсүз жазгыла. Анткени азыр баардык компаниялар билесиңер, agile менен иштешет, там Scrum, Kanban жана башка. То есть силер аларды билип уже барсаңар, компанияларга плюс болот. Кайра ошону анткени үйрөтүп отурбайт да. Soft skill разделинде, так, бул дагы деле саммаринин ичиндебиз. 4-чү вопрос. Так, эгер силер буга чейин какой-то лидерский, не знаю, там волонтер болгонсуңарбы, или мектепте, мектеп эмес, там университетте, может там президент университета болгонсуңар, или президент группы болгонсуңар, же какой-то бир активитиде катышып ошол жактан лидерский качествоңар көргөнсүңөр, ошолорду жазып койгула. Удаленный опыт болсо тоже жазып койсоңор болот. И интерестер боюнча бул там artificial intelligence, machine learning, CI/CD, тестинг жана башкалар. Так, экинчи разделди бүтүрдүк, бул эме болду. Саммарини бүттүк. Эми 3-чү раздел skills. Skills'ты кантип которулат билбейт экенмин. Скиллдер да. Жөндөмдөр. Да. Мен скиллди эле айтып берейин. Мисалы, разработчиктердин скиллдери булар конечно технологиялар да. То есть кайсыл технологияларды билесиң. Эми скиллдер конечно бөлөт да, hard skill, soft skill деп. Soft skill уже жаздык да биз. Эми мыякта именно hard skill боюнча. Мисалы, кайсыл язык программированияны билесиң? Мисалы, силерде Dart болуш керек, Dart. Кайсыл платформаларды билесиңер? Там, не знаю, iOS, Android. Кандай фреймворкторду, Flutter, кандай база данныктарды билесиңер? Там, не знаю, SQL, PostgreSQL. Анан скиллдерди экиге бөлсө да болот, чогуу жазса да болот. Мисалы, өзүнчө языки программирование деп өзүнчө жазып,
анан платформа технологии деп өзүнчө жазып койсок болот. Ошол эле учурда аны бала барып бир деле жазсак болот. Анан эгер иностранный языктарды билген болсоңор, тоже жазып койсок болот. Там английский билем. И там уровень тоже белгилеп койсо болот. Английский, там advanced или intermediate депчи. Окей. И языки программирования. Мисалы, мен деген фронтенд разработчик болгон үчүн мен вакансияга apply кылып жатканда мен фронтенд разработчик экенимди басым жасап көргөзүшүм керек да. И ошол жерде язык программирования жазып атканда мен JavaScript'ти биринчи очередь жазышым керек. Эгер мен бэкенд разработчик, который PHP'де жаза турган болсом, анда PHP'ни биринчи очередьте жазышым керек. То есть эмени приоритетке жараша коюш керек язык программированияларды. Анан кайсыл язык программированияларды койсо болот? Тоже мисалы вакансия чыгарып атканда азыр всегда бизге деген там React разработчик керек, ал JavaScript'ти анан тигини муну билиш керек деп жазат. И ошол вакансияга карап ключевой сөздөрдү, требованияларды биз резюмеге кошсок болот. Допустим, мы хотим на позицию фронтенд девелопер. Мен фронтенд девелопер позициясына жөнөткүм келип атат. Анан бул жерде мен PHP, SQL, Java'ларды биле турган болсом, аларды биринчи кызыл туура эмес, мындай жазуу туура эмес. Мен деген жашыл жазылып тургандай, биринчи JavaScript'ти биринчи орунга коюш керек, HTML, CSS, анан кийин башка языктарды приоритетке жараша коюп кетем. Платформалар боюнча, платформаларга булар там, то есть технологияларга фреймворкторду жазсак болот, библиотекаларды, инструменттерди, SaaS платформа, SaaS дегенде, не знаю, там Firebase, AWS, там Google Auth, сервис as a service неме бар го, платформалар, ошолор жазсак болот, база данных жазсак болот. И буларды ар кандай ат койсоңор болот, там frameworks libraries десеңер болот, platforms libraries или software platforms, ар кандай өзүңөрдүн усмотрениеңерге карап кое бересиңер. И example. Бул деген негизи бул презентацияны мен биздин Pixoft'та окуган студенттерге жасаган болчумун. Анан бул жакта бизде көбүнчө Java менен React окутабыз да, анан ошол example'дар жазылып калган. И силер өзүңүздөр билет болушуңар керек, кайсыл эмелер технология платформалар жазыш керек экен, ошолорду жазып койсоңор болот. Мисалы там AWS, ошол эле там RESTful API менен иштегенди билем, Git, Firebase, жана башка там Trello, CircleCI, GitHub, Docker, может, сиздерде барбы жокпу? То есть эме боюнча, скиллдер боюнча вроде түшүнүктүү болду окшойт. Эми проекти 4-чү раздел. Биздин эң эле маанилүү жерибиз ушу проекти болуп эсептелет окшойт, анткени адамдын эмне кыларын билиш үчүн, анын буга чейин эмне кылып көргөнүн көрүш керек да. Анан биз деген өзүбүздү көргөзүш үчүн ошо проект аркылуу көргөзөбүз да. Особенно неме опыты жокторчу, иштей электер. Анан проекттерди ушундай форматта жазыш керек. Биринчи название, проекттин аты. Так, дата времени жазыштын деле кереги жок. Анан описаниясы. И описаниянын ичинде эмнелер болуш керек. Мисалы, язык программирования кошуп коюш керек. Технологияларды кошуп коюш керек. То есть ошол проектти кылып жатып, эмне язык программирования жана эмне болгон технологияларды колдонгонсуңар. Саша болот. Кечирсиздер. Так, келдим эле. Язык программирования технологияларды, кайсыл технологияларды колдонуп жазгансыңар? Анан аябай өтө узун кылып жазбаш керек, анткени эсиңерде биздин резюме бир барактан ашпаш керек, бир страницадан. Кыска, там максимум 2-3 линия. Анан жазганда мындай желательно эме менен жазыш керек. Деп койчу эле. Bullet деп коет, могул как раз могул точкаларчы, не знаю, список.
мындай буллет кылып жазыш керек да азыр. Могул бир буллет болуп эсептелет. Ушундай форматта жазса жакшы. Анан сөзсүз, не знаю, силер мисалы Flutter, то есть мобильный разработкада анан немеге App Store'го же Play Market'ке жүктөп койсоңор, анан ошол жака ссылка коюп койсоңор жакшы. Анткени тиги ошол резюмени карап жаткан или текшерип жаткан адам ошол проектти сразу ачып көрө турган эч, чтоб там Flutter деп компьютерден установка кылып, анан Xcode'ду ачып, анан ран кылып отурбай, сразу бир жерге ссылка болуш керек, то есть диплой болгон. Аны оңой көчүрүп көрө ала тургандай болуш керек. Эгер беркиндей болсо, аны жөнөтүштүн кереги жок. Ошон үчүн эгер кылган проектиңер болсо, желательно диплой кылып коюш керек. Там, не знаю, эмеге, App Store'го же Play Market'ке. Ачып көргөнгө жеңил боло тургандай. Анан ошол описание жазып жатканда, образование өтпөй туруп, описание жазып жатканда статистика керек. Мисалы, сен ошол проектте иштеп жатып, эмне маанилүү нерселерди кылдың, эмне маанилүү өзгөрүүлөргө балким эме болдуң, өзгөрүүлөр киргиздиң, эмне улучшенияларды кылдың ошол проект кылып жатып, или эмнелерди үйрөндүң, ошону жазыш керек. Сөз именно мындай статистика форматында, то есть результат керек. Мен деген могуларды могул нерсени колдонуп, могундай кылдым, мисалы кандай десек, допустим, авторизация деп болот или аутентификация. Мен Firebase менен там имейл аркылуу авторизацияны кылдым деп, то есть эмени статистиканы жазыш керек. Же болбосо тест жазган болсоңор, мен деген мурун тест coverage там мынча процент болсо, 80% болсо, мен ал тест coveragеди 90%ке көбөйттүм деп факт менен, статистика менен жазыш керек. Же болбосо кандай экзампл болсок болот. Бизде бир чоң бир баг бар болчу, и ошол баг өтө маанилүү багты оңдоп, там, не знаю, бизнеске какое-то бир влияние кылдым деген сыяктуу эме статистика түрүндө жазышыбыз керек да. Именно результатты жазышыбыз керек. Анан маанилүү жерлерди жазыш керек. Же болбосо, не знаю, там, мисалы биз верстка кылабыз да туурабы? Мен деген фигмада чийилген дизайндай кылып, pixel perfect верстка кылдым деген сыяктуу эмелер жазыш керек да. Так, кийинки нерсе образование. Образованиеге университет жазсак болот, колледж жазсак болот, там буткемптер, мисалы азыр окуп жаткан какой-то курстар жазсак болот, какой-то сертификаттар жазсак болот, киргизсек болот эмеге, резюмеге. Анан кийин форматы мындай болуш керек. То есть, мисалы, университетте окуган болсок, университеттин аты, дата окончания, анан кийин, не знаю, уровень там бакалавр, факультет бул болду. Либо же там колледж болсо ошондой сыяктуу. Анан неме боюнча, эгер за рубежом окуган болсоңор, тоже плюс аны сөзсүз жазгыла. Даже если ушул компьютер сайенс боюнча образование, мисалы образование кээ бир адамдар кийин профессиясын өзгөртүп атпайбы, мурун финансист болуп туруп, анан кийин разработчик болупчу. Ошондой болсо деле образованияны жазып койгон жакшы. Анткени необразованный адам менен образованный адамды салыштырганда, конечно, образованный адамды тандашат, даже если сфера башка болсо деле. То есть жазып койгон жакшы. Анан эгер GPA, бул жак эми, конечно, спорный, GPA дегенде бул орточо баллы, ушу университетте окуп жатканда или магистратурада окуп жатканда, эгер аябай жакшы болсо жазгыла, анан начар болсо вообще жазбай эле коюш керек. И могул жакта жакшы ссылкалар бар.
мисалы YouTube'га ссылкалар бар. YouTube'да кантип резюмени анткени мен бир аз кыскача эле айттым. Бул жакта аябай тереңирээк разбор кылып беришет. YouTube'га видеолор бар. LinkedIn'ге атайын посттор бар болчу, ошол жакка дагы ссылкаларды коюп койдум. Анан мындай CV compiler деген бар. Биз деген резюмени эмеге жөнөтсөк болот. Резюмени түзүп туруп, бир какой-то сайт бар. Ошол жака аплод кылсак, ал бизге фидбек берет. Кандай каталарың бар, эмнелерди окуш керек. То есть анализ, резюмени анализ кылып берген сайттар бар. Ушул анан могул жакта тоже резюме боюнча подробный разбор кылып берген орусча статьялар бар. Ошолорго калтырып койдум. И Телеграмда бир канал бар. Резюме, IT резюме деген болуш керек. Мен кийин кааласаңыздар жөнөтүп коем. Ал жака дагы резюмени, өзүңөрдүн резюмелерди түзүп туруп, и ошол резюмени ошол группага ыргытсаңар болот. Ал группада башка разработчиктер бар. Алар силерге фидбек калтырып берет. Могуну момундай кылып койтурсуң, могул жерин момундай өзгөртүш керек. Или могуну жок экен, ошону кошуп коюш керек деген эмелер бар. Ал жакта эмне коюш эле эксперттер мнениясы менен бөлүшкөн. И ошол жака кирип тоже текшерсеңер болот резюмеңердичи, улучшение кылсаңар болот. Болду, ошо менен презентациябыз бүтүп калды. Рахмат, чоң рахмат. Чындап бирок өтө пайдалуу, сонун презентация болду. Мен өзүм дагы резюме толтургум келип кетти. Сизден сурансак, ушул презентацияга да уруксат бересизби? Ооба, презентацияны эмеге сизге жөнөтүп коеюн кийин. Макул, жарайт. Кайра ушуну карап, анан дагы резюме жазам дегендер болуш керек. Чоң рахмат дагы бир жолу. Эми ошол суроолор бар болсо, ошол суроолорго уруксат берели. Так, стоп шер кыла берейин, Так, суроо Залкар мырзада бар экен биринчи эле. Салам алейкум. Да, кызыктуу болду. Рахмат. Менин сураганым, мен азыр өзүм иштейм банк системасында. Мен ошол курста окуп, анан азыркы стажировкада. Анан алдыда мен ошо резюме жазып жатканда мен банковский системада иштеген жумуштарымды кандай көрсөткөн болобу? Банковский системада жасаган жумуштарыңызды көрсөтсөңүз болобу деген суроо, Ооба. Эми просто ал жакта эмне кылгансыңар, эмне жумуш кылгансыңар? То есть именно управление мындай бир боюнча мен жумуш алып барам да. Ал IT менен связаны эмеспи? Жок, чисто финансы. Чисто финансы, да? Кстати, мен ушул унутуп калыптырмын айтайын деп. Байкаганыңардай, могу презентацияда именно опыт работы, то есть өзүнчө раздел бар, тоже маанилүү. Опыт деген, experience деген. И ал нерсени мен презентацияга включать эткен жокмун, анткени бизде бул нерсе мектеп үчүн, школа үчүн, Microsoft үчүн жасалган болчу презентациянын. Бизде опыты жоктор келет да көбүнчө. Ошон үчүн ал нерсени камтыган эмес болчу. Эгер уже мурун опыт бар болсо, Анан дагы бир желательно ошол, но точно билбейм. Тоже изилдеп көрүш керек экен. Просто мисалы үчүн мен кээ бир 7-8 жылдан бери банк системасында, то есть мен ушунча жашка келип эмне жумуш кылдым деген вопрос болбойбу дегеним да, ошол эстери. Анда да, жазып койсоңуз жакшы болот го дейм, сиздин кейстечи. Анткени тоже ал деле бир показательде турабы, сиз ошол банкта какой-то бир позицияда иштегенсиз, бир балким немелерди, проблемалар чечип, демек ал жакта дагы бир какой-то эме бар да, показатель бар. И жазып койсоңуз жакшы болот го дейм. И еще бир неме, мен ал жерден программалар бар, ошолорду как тестирование катары опыт бар да. Ал нерсени
как программист катары позицияга мындай как ошол кылган тестированияны көрсөткөн кандай болот? Мындай кылыңыз, сиз деген биринчи жолу разработчик немесине жөнөтүп атасыз туурабы? Мисалы, допустим, junior үчүн да туурабы? Анда ал нерсени жазсаңыз туура эле ого дейм. Бирок кийин сиз middle болуп баштасаңыз, же senior болуп баштасаңыз, силер көргөзө турган, басым жасай турган нерсе өзүңөрдүн ошол, мисалы, Flutter разработчик болсо, Flutterге тиешелүү гана нерсени жазыш керек. То есть опытты, IT менен тиешелүү опытты. Но так как сиз жаңы баштап аткан үчүн, как-то сиздин бэкграундду караш керек да, тиги адамчы, бул бэкграунд буга чейин эмне кылган. И аны сиз жазбасаңыз, ал плюс болот. Тем более тест кылган болсоңуз. Как-то уже IT менен связаны турбайбы? Рахмат. Но кийин мынтип жазбаңыз. Кийин лучше мен жазыңыз. Уже опыт пайда болгондочу. Ооба, туура айтасыз. Азыр ошол junior үчүн анан мисалы чын эле 35 жаштамын деп резюме жөнөтүп атсаң, анан стажер сразу элечи ага чейин 35 жашка чейин эч нерсе жок көрүнбөй турса, бул да кызык болот болуш керек. Ошого тем более банкта иштегениңизди көрсөтүп жазуу бул менимче маанилүү болсо керек. Анан Жумабек мырза айткандай, уже кийинчерээк middle senior болуп калганда уже алар керек эмес да. Рахмат, Залкар байке. Сурооңузга жооп алдыңыз деген үмүттөмүн. Ооба, кечиресиз, рахмат чоң. Алдым, рахмат. Дагы суроолор болсо бериңиздер, же болбосо жыйынтыктайбыз. Силер деле, конечно, сонун убакытты тандаптырсыңар. Ооба. Пятница күнү. Ооба, ошол көпчүлүгүнө ушул учур аябай ыңгайлуу болот экен. Анткени эртең кээ бирөөндө жумуш жок, анан кечки да убакыт болгон үчүн азыр жумушка кетет элем дебейт. Анда негизи презентация аябай жакшы болуптур, анан ошон үчүн суроолор аз болуп калды окшойт. Жумабек мырза, дагы бир жолу чоң рахмат. Акыркы сөз болсун, ошол эркин микрофон катары каалоо тилегиңиз, жакшы сөздөрүңүздү айтып кетиңиз. Мен негизи жаш элем, андай каалоо тилектерди тост айтканды деле жакшы билбейт экенмин. Бизге азыр ошол көбүнчө эле ошол жаш программисттер келет. Анткени азыр мындай иштеп аткан кыйындардын баары эле жаш программисттер да. Ошондо получается, бул жакта уже бүтүрүп жатышат эмени, программаны, курсту. Ооба, окуп аткандар дагы бар, бирок азыраак. Көпчүлүгү ошол курсту бүтүрүп, азыр активно жумуш издеп аткандар. Негизи эң стрессовый момент келиптир да. Ооба, ошондой болуп атат азыр. Бүт баарында эле ошондой болот болуш керек, башында баштаганда. Стресс болосуң, резюме толтуруш мен үчүн аябай жакпаган нерсе да. Аябай эмнени жазсам тиерге, муну мындай кылып болдум, тигиндей кылсамчы, аябай ойлоносуң да. Вроде бы бир эле барак, но аябай стресс болсуң да, ушуну жазыш үчүнчү. Но ал өтө маанилүү, анткени сен резюмени жакшы толтурбасаң, демек интервьюга кире албайсың деген сөз. Резюмеге тоже жакшылап көңүл буруш керек. Анан мен бияктан айтпай калыптырмын, LinkedIn өтө маанилүү. Надеюсь, баарыңарда уже LinkedIn бар болуш керек. Ачылган болуш керек, LinkedIn ачыш керек дагы. Мен деле башында LinkedIn'ди ачып алып, что-то эме берген эмес да, башында результат берген эмес. Зачем ачтым, кантип бияктан жумуш табышат деп. Анан көрсө бир аздан кийин өзүлөрү уже, то есть нетворк чоңойгон сайын эметип баштайт экен. Өзүлөрү чакырып башташат экен. Анан кийин интервьюга кире бергиле көп, надеюсь, уже аны айтып какшап бүттүңүз болуш керек. Канчалык көп интервью кирсеңер, ошончолук опытный болуп баштайсыңар. Тоже суроолор, эмне суроолор келип атат, кантип жооп бериш керек, үйрөнө бересиңер. Анан резюме боюнча ошол.
көп стрессовать этпей чыдап койгула. Буюрса бир нече жумушту табасыңар деген ойдомун. Токтобой аракет кыла берсеңиздер эле все получится. Ошол. Чоң рахмат Жумабек мырза, сизге да ийгилик каалайбыз. Кудай буюрса кандай ойлогон жакшы ой тилек максаттарыңыз болсо баардыгына жеттиңиз. Ошол Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдө аты чыккан белгилүү программист болуп, ошол алдыга жыла бериңиз. Чоң рахмат сиздерге да, чоң рахмат. Ийгилик сиздерге да. Макул.